Актриса алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй ой толгоосун жазып чыкты. Катынып, кымынтып, бекинип, жашынып жашайт жан. Алгач денеге жашынат, сыртынан кийимге, анын сыртынан бет кабына, башка образга жашынат. Биз өмүр бою жашынып келе жатабыз. Эмнеден улам, коркобузбу? Кимден? Элдин оюнанбы? Эл жаман ойлоп калса эмне болот? Жан дүйнүңдө кыжалат болосуңбу? Эмнеге кыжалат болосуң? Сүйүлбөй калган үчүнбү? Башкаларга сүйүлүп, башкалардын көзүнө, көңүлүнө кирүү ошончо маанилүүбү? Өзүңө жагышчы. Сен өзүңө канчалык деңгээлде жагасың? Күзгүнүн алдында да, абириңдин алдында да жып жалаңаш чечинип алып, өзүңдү бир карап көрдүң беле? Өзүңө өзүң канчалык деңгээлде жагат экенсиң анан? Өзүң менен өзүң чындыкка чыктың беле? Каталарыңды эсептеп, моюндап көрчү. Биз өзүбүздөн иренчип жашынарыбызды билет белеңиз. Биз өзүбүздү кабыл албаганыбыз, сүйбөгөнүбүз үчүн башка бирөөгө жагуу ушунча маанилүү. Уктуңуз беле? Сен өзүңдүн ким экениңди, эмнеге татыктуу экениңди, өзүңө канча баа берериңди так билгенде гана башканын ою менен эсептешпей каласың. Эй адам баласы, жашынба. Бери абириңдин алдында чечин, жылаңаштан деп билдирүү калтырган Назира Айтбекова. Булак Daily 24 kg. Камчыбек Ташиевдин бир тууган агасы Каныбек Ташиев дүйнө менен кош айтышты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Маалыматка ылайык, саясатчынын 57 жаштагы агасы Каныбек Ташиев көптөн бери ооруп жүргөн. Бүгүн 21-июлда саат 12 чамасында оорунун кесепетинен көз жумган. Булак Аргумент kg. Сузакта 16 жаштагы кыз өз агасынын боюнан бүтүп көз жарды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Бул окуя боюнча топтолгон материал Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине катталып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 164-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш жазык иши башталды. Аталган кылмыш ишине шектүү Сузак райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан баш коргоо чарасы 2 айга камакка алуу түрү тандалып, райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камалган деп айтылат маалыматта. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, учурда эне жана баланын абалы жакшы. Булак Барометр kg.